7 чоң сөз бар экен. Ошо 7-өөнү кылалы. Мына эстеп калалы. Зикирлерден. Биринчи субханаллах деп көп айталы. Кандай эмне экен? Субханаллах. Алла кемчиликтен таза. Биз кемчиликтүүбүз. Кемчиликтин адамдарыбыз биз. Биз кемчилик менен жаратылганбыз биз. Кемчиликтен таза аруу бир гана Алла. Алхамдулиллах. Бар, эмне мактоонун ээси ким? Аллах. Мактоо ага гана. Пайгамбар эң жакшы дуа бул алхамдулиллах. Адам атабыз бул дүйнөгө түшкөндө чөлекте жан салаарда качан жан киргенде атысты түшкүргөн экен. Ошондо биринчи сөзү алхамдулиллах болгон. Ошонун себебинен адам атанын сүннөтү эсептелет дагы биз баарыбыз эмнекен түшкүргөндө алхамдулиллах дешибиз керек. Кандай нерсе. Үчүнчү сөз бул Аллаху акбар. Алла улук. Демек сен эч ким эмессиң. Мен да эч ким эмесмин. Биз эч нерсеге татыбаган бир макулукпуз. Макулук деген сөз бул арабтын сөзү. Махлукун. Бул деген жаратылган деген сөз. Биз жаратылганбыз. Жаратуучу гана халык болгон Алла гана улук. Төртүнчү сөз ла илаха иллаллах. Кайсы сөз экен? Мына ушул келме гана бизди, ушул сөз келме дейбиз. Келме деген ушул. Кээ бирлер түшүнбөйт. Келме айт десең эмне дейт? Эмнени айтайын дейт? Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Мына ушул келме эң жакшы келме. Калимату тойиба, жакшы тойиба, эң жакшы келме болуп эсептелет. Бул сөз иманга мусулман кылат сени менен мени. Сени менен иманды кубаттайт. Канча көп айткан сайын жүрөгүбүзгө тынччылык алып келет. Канча көп айткан сайын кутулууга насип болот. Пайгамбар айткан, кимдин эң биринчи сөзү келме болсо, ла илаха иллаллах болсо, жана кимдин эң акыркы сөзү келме болсо, ал бейиштик болот деген. Дагы жазалып кутулат деп айткан. Тозоктон кутулат. Төртүнчү сөз бул ла хаула ва ла куввата илля биллах. Кайсы сөз экен? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Жок дейт. Кубаттуу күч бир Алладан гана башка. Кубаттуу күч, кудуреттүү күч бир гана Кудайда. Башка бардыгы тең алсыз. Канча нерсе болсун, бүт бар алсыз. Некен качан аршы деген бар. Ошону кармап турган периштелер ла хаула ва ла куввата илля биллах деп айтып экен. Аршы ушунда чоң, ушунча оор, бирок Алла Таала ушул сөздү алып периштелерге үйрөттү. Алар ошону айтып турат кыямат күнүнө чейин, ошон үчүн кармап турат. Жети катар жер, жети катар асман ла хаула ва ла куввата илля биллах деген улуу сөз менен кармалып турат. Кимде ким жашоосунда күнүгө ла хаула ва ла куввата илля биллах айта турган болсо, Аллах ага жардам бере берет, Алла Таала кубатты кыла берет, Алла азаптан куткара берет, Алла нур бере берет, Алла Таала бардык жанын некен аны колдой берет экен. Ушул сөз ушундай. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Давид айтат, кимде ким эртең менен кечинде ла хаула ва ла куввата илля биллах айта турган болсо, ушу кечке чейин өлө турган болсо, шейиттердин катарында өтөт. Бешинчи сөз. Алтынчысы бул истигфар. Жана айтып аткам, астагфируллаху ва атубу илейк. О Алла, кечирим сурайм, жана баардык күнөө тооба кылам деген сөз. О Алла, кечирим сурайм, жана баардык күнөөмө тооба кылам. Бул сөздүн пазилетин айттык. Эми акыркысы жетинчиси бул пайгамбарга салават. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Алла Таала айтып аткан. Биз жана периштелер салават айтабыз дейт пайгамбарга. Эй иман келтиргендер, силер да пайгамбарга салават айткылар. Бул аят тукканда салават айтыш керек. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Бул салаваттын даражасы ушунчалык тугандар. Кимде ким салават айтса пайгамбарга, пайгамбар дайыма салам жолдоп тура турган болсо, ал инсан кыямат күнү пайгамбардын шапаатына болот. Кимде ким бул дүйнөдө иш оңолбой калса, кимде ким бул дүйнөдө жашоодо жетишпей калганда, бир жашоодо бир проблемасы болсо, же болбосо субханалла кимде ким нур пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыямат шапаатына ээ болуп келсе,